Бул күнү орун алган орчундуу окуя кабарларды баяндайбыз. Эфирде жаңылыктар маалымат программасынын кечке толукталган чыгарылышы. Саламатсыздарбы? Алгач кабарлардан кыскача. Жалал-Абадта жоокерди сабаган ефрейтор кармалганын аскер прокуратурасынан билдиришти. Эми мамлекеттик ипотекалык компания үй берүү шарттарын жеңилдетет. Ош шаарындагы 3 көчөнү бириктирген 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу 2026 жылы жаз айларында бүткөрүлөт. Эми ушул жана башка маалыматтардан алдыда кененирээк кабардар кылып, студияда мен Азамат Байытов. Жалал-Абадта жоокерди сабаган ефрейтор кармалганын Спутник агенттигине аскер прокуратурасынан билдиришти. Күзөт жана коштоо департаментинин келишимдик негизде кызмат өтөгөн аскерине кылмыш жаза кодексинин бири-бирине баш ийүүчүлүк мамилеси болбогон аскер кызматчыларынын ортосундагы өз ара мамилелердин уставдык эрежелерин бузуу беренеси менен айып коюлууда. Ефрейтор убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Аталган окуя 2 сентябрга караган түнү жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын Жалал-Абад облусундагы номер 5 батальонунда болгон. Ефрейтор нөөмөттө турган катардагы жоокерди ур-токмокко алган видео тараган. Окуядан кийин экөө тең Базар-Коргон райондук ооруканасынан медициналык кароодон өтүшкөн. Кечээ күнү Акыйкатчы институту тараткан маалыматта ефрейтордун канынан алкоголь табылып, сабалган жоокерге жеңил жаракат алган деген диагноз коюлганы айтылды. Бишкектин 1 май райондук ички иштер башкармалыгы шаардагы Вефа соода борборундагы чырга байланыштуу 4 адам кармалганын билдирди. Райондук милициянын маалыматында 7 сентябрда Байтик Баатыр көчөсүндө жайгашкан соода борборлорунун биринде белгисиз адамдар коомдук тартипти бузуп, башка адамдарга кол салганы тууралуу арыз түшкөн. Бул факты боюнча тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин бейбаштык беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ыкчам издөө иш-чараларынын алкагында 4 адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Буга чейин социалдык тармактын колдонуучусу окуя тууралуу жазган. Ал 7 сентябрда Вефа соода борборунда шектүүлөр ага тийишкенин, жолдошу болушканда ага кол көтөрүп сабап, качып кетишкенин билдирип, жоопко тартууну суранган. Чыр чыккан учурда тартылган кыска видеолор интернетке жарыяланган. Бишкек шаарынын биримдик код массивинде социалдык инфраструктура объектилерин куруу үчүн арналган жер тилкелерин жеке менчикке мыйзамсыз чыгаруу боюнча жергиликтүү башкаруу органдарынын жооптуу адамдары тарабынан уюштурулган коррупциялык схема аныкталды. Бул тууралуу УКМК билдирди. Маалыматка ылайык биримдик код турак-жай комплексинин 2012 жылы бекитилген башкы планына ылайык 3,5 гектар жер тилке, мектеп, спорт комплекси, өрт өчүрүүчү станция, трансформатордук станция, муниципалдык базар жана башка инфраструктуралык объектилерди куруу үчүн гана бөлүнгөн. Тергөөнүн жүрүшүндө жооптуу муниципалдык кызмат адамдары, профилдик мамлекеттик органдардын кызмат адамдары жана аффилирленген жарандар менен алдын ала тил табышып, максаттуу багытын бузуу менен көрсөтүлгөн жерлердин бир бөлүгүн жеке менчикке чыгарып кетишкени аныкталган. Азыркы этапта 3 участокты мыйзамсыз ээликтен ажыратуу боюнча конкреттүү фактылар аныкталган. 4 сентябрда тинтүү иштери жүргүзүлүп, натыйжада аталган жогорудагы участоктор мыйзамсыз таризделип, өткөрүлүп берилгенин тастыктаган документтер алынган. Тиешеси бар адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө тараптар жер участокторуна ээлик кылуунун мыйзамсыз экендигин моюнга алып, аларды өз ыктыяры менен муниципалдык менчикке кайтарышкан. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети 9 сентябрдагы отурумунда Жалал-Абад шаарын Манас шаары деп өзгөртүү тууралуу мыйзам долбоорун дароо 3 окууда кабыл алып берди. Документ эми жогорку кеңештин жалпы жыйынына чыгарылат. Жыйында министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев шаардын атын өзгөртүү сунушун жергиликтүү тургундар бергенин айтты. Жалал-Абад шаардык кеңеши 3 сентябрда кезексиз сессияда калаанын аталышын Манас кылып өзгөртүү боюнча шаардын мэри Эрнисбек Ормоковдун сунушун колдогон. Шаар 1991 жылы Жалал-Абад облусунун борбору деп аныкталган. Соңку жылдары бул калаада көптөгөн инфраструктуралык курулуштар жүрүүдө. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын көп кабаттуу үйлөрү салынып,
ички жолдор, стадион, социалдык объектилер курулуп жасалды. Быйыл 31 август эгемендик күнүн президент Садыр Жапаров Жалал Абад шаарында белгилеп, ири администрациялык имараттын ачылышына катышкан. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин аймактарды өнүктүрүүгө казынадан кошумча каражат бөлүнүп жатканын белгилеп, Жалал Абад облусуна 10 миллиард сом каралганын билдирген. Каржы министрлигинин маалыматына караганда 2024 жылы бул шаарга 1 миллиард 91 миллион сом бөлүнгөн. Ушул тапта шаардын калкы 184 миңден ашат. Мамлекеттик резиденциянын аймагынан 10,48 гектар жерди чоң арык айылына мектеп жана балабакча куруу үчүн бөлүү каралууда. Мындан улам резиденциядан жер берүүгө коюлган чектөөнү алып салуу үчүн мыйзамга өзгөртүү сунушталып, долбоор коомдук талкууга айланды. Мыйзамды экономика жана соода министрлиги иштеп чыгып сунуштаган. Документ жарандардын сапаттуу жана жеткиликтүү билим алуу укугун камсыз кылуу максатында иштелип чыкканы белгиленген. Ага чейин Бишкек шаарынын чоң арык айылынын тургундары президентке кайрылып, айылда мектеп жана балабакчанын жоктугун айтып, көйгөйдү чечип берүүнү өтүнүшкөн. Калктын санынын өсүшүн жана социалдык инфраструктураны өнүктүрүүгө болгон муктаждыкты эске алуу менен аталган айылда билим берүү процесси үчүн шарттарды түзүү биринчи кезектеги милдет болуп саналат деп айтылат документтин негиздемесинде. Бөлүнгөн жерге балабакча, мектеп жана ден соолукту чыңдоочу мекемелер салынат. Президент Садыр Жапаров нарынга болгон иш сапарынын алкагында социалдык жана инфраструктуралык долбоорлордун курулушун көрдү. Бул тууралуу анын маалымат кызматы кабарлады. Өлкө башчысы мамлекеттик ипотекалык компания салып жаткан 216 батирден турган 9 кабаттуу 4 блоктун курулушун көрүп чыгып, региондун жашоочулары үчүн батирлердин санын көбөйтүүнү тапшырган. Президент Нарын шаарындагы чуулуу жолдордун курулушун да текшерген. Ага Ленин көчөсүнө асфальт төшөө башталганын, Шералиев көчөсүндө подрядчы ишкана кетирген кемчиликтер жоюлуп жатканын айтып беришти. Эми мамлекеттик ипотекалык компания үй берүү шарттарын жеңилдетет. Ал үчүн ипотеканы 8% үстөк менен баштапкы төлөмсүз батир алуу жолу каралууда. Бул тууралуу өлкө башчысы билдирди. Учурда өлкө аймагында үй алууну көздөп, ипотекага кезекке тургандар үчүн 70 миңден ашык батир салынууда. Ал эми кезекке тургандардын саны 58 миңден ашкан. Эми мамлекеттик ипотекалык компания 8% үстөк менен баштапкы төлөмсүз батир бере баштайт, бул тууралуу өлкө башчысы билдирди. Учурда компаниянын уставдык капиталы 87,5 миллиард сомго чыгып, ипотекалык негизде үй алгандардын саны 13 миңден ашкан. Жогоруда аталган программанын алкагында каржылоо механизмдерин кеңейтүүбүз, үлүштүк курулушту мындан ары өнүктүрүүбүз зарыл. Ал эми көп балалуу үй бүлөлөргө, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга, жаш адистерге социалдык ипотеканы жылдык 4% менен жана баштапкы төлөмсүз берүүгө жетишели деп жатабыз. Мындай жеңилдик мамлекеттик кызматкерлер менен социалдык тармактагы кызматкерлерге дагы каралат. Ошондой эле жарандар үчүн жеткиликтүү ипотеканы жылдык 8% менен баштапкы төлөмсүз берүүнү максат кылып жатабыз. Учурда өлкө аймагында ипотекалык негиздеги үйлөр жапырт курулуп жатат. Анда жалпы кезекке тургандар үчүн 70 миңден ашык батир салынып, катары менен тапшырылууда. Ал арада турак жайлардын курулушун өлкө башчы жеринде да көзөмөлгө алып жатат. Ал Нарынга болгон иш сапарында ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен таанышып, батирлердин санын Нарын менен Талас районунда көбөйтүүнү тапшырды. Ушул эле тушпу? Где-то бери. Нечүн сурап анткени бул жерде аябай аз да, Нарын менен Таласта аз болот. 300 канча квартира, 1000 деп туруш керек болчу да бияка. Турак жайга муктаж жарандардын көйгөйүн чечүү аракети ири шаарларда гана эмес, аймактарда да жүрүп жатат. Алсак Ош облусунун 3 районунда, Араван, Өзгөн, Кара Сууда ипотекалык үйлөрдүн курулушу башталган. Ал эми Ош шаарында 4 объектиде 6 миңден ашуун батир курулууда. Алардын алгачкысын 2026 жылы тапшыруу пландалууда. Аябай жакшы жүрүп атышат бүгүнкү күндө. Ушул асман бир боюнча айта турган болсок, үйлөрдүн баары 12 кабаттан турат. 12-чи кабатка көтөрүлүп бүттү. Сырттагы шуба иштери жүрүп атат. Буюрса электромонтаждары бүт бар, жумуштар жүрүп, баары пландагыда кетти. Бизде шаарда иштегендер шаардан үй алат, региондо иштегендер региондон алат. Прописка бизде каралбайт. Кезекке турган кишилердин саны батирлердин санына караганда аз.
Буга чейин мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулуп жаткан турак жайлар Жалал Абад, Бишкек шаарында кезекке турган жарандарга тапшырылган. Катары менен ипотекалык турак жайлардын пайдаланууга берилиши эл арасындагы ишенимдүүлүктү да арттырган. Ал себептүү кезекке тургандардын катары калыңдаган. Биз болсо биринчи келишибиз кечээ күнү заявка берди эле уулум. Анан кийин заявкаңыз одобренный деп Бишкектен неме кылыштык. Азыр келдик, кезекти күтүп атабыз. Жакшы эле болсо керек дейм. Үй жокторго аябай эле жакшы нерсе болуп атат. Мамлекеттик ипотекалык компания аябай биринчиден жакшы сапаттуу бүтөт экен. Себеби берки компанияларга караганда бул жанагы ПСО деген болбойт экен буларда. ПСО деген бул мындай бүтүрүп эле кармак берип коет да, булардын ишин полностью бүтүрүп берет экен. Жанагы отопление, электроэнергия все, короче. Патирлерди алууда мугалимдер, дарыгерлер үчүн жеңилдиктер каралган. Компания социалдык ипотека, арзан ипотека, жеңилдетилген ипотека багыты боюнча иш алып барууда. Ош шаарындагы Бекмамат Осмонов Кооператив жана Көкүмбей көчөлөрүн бириктирген 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу 2026 жылы жаз айларында бүткөрүлөт. Бул тууралуу шаар башчысы таңкы рейдтик кыдыруусунда билдирди. Анда жүрүп жаткан курулуш иштери менен жеринен таанышып, маалымат алды. Өтмөктүн жалпы узундугу 400 метр болуп, эки тарабында 2 тилкелүү жолдор болот. Ага катары көпүрө 180 метрди түзүп, анда 4 тилкелүү жол курулат. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Бул ошондо мына кооператив менен келип туруп түз Көкүмбийге өтүп кетеби? Бул жерде круговой болбойт, түз. Ош шаарындагы Бекмамат Осмонов Кооператив жана Көкүмбей көчөлөрүн бириктирген 2 деңгээлдүү өтмөктүн курулушу 2026 жылы жаз айларында бүткөрүлөт. Бул тууралуу шаар башчысы таңкы рейдтик кыдыруусунда билдирди. Азыркы тапта курулуш иштери башталып, жолдун эки тарабы кеңейтилип жатат. Өтмөктүн жалпы узундугу 400 метр болуп, эки тарабында 2 тилкелүү жолдор болот. Ал эми көпүрөнүн узундугу 180 метрди түзүп, анда 4 тилкелүү жол курулат. Курулуш иштери жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланууда. Узундугу 400 метрге жакын болот. Жана өзүнүн мосттун өзү бир 180 метрдей болот. Анан кеңдиги мосттун өзү 4 полосалуу 24 метр болот. Капталынан эки жагынан 2 полоса кошумча жолдор кошулуп туруп, ошондой 2 деңгээлдүү көпүрө болуп, бүгүнкү күндө азыр курулуштар башталды. Эки чекесинен жана подушкалары коюлуп туруп, немеси подпорный дуалдары эми уже опаловкалары тигилип, арматуралар тигилип, эми эки чекесине ошо бетондор коюлуп баштайт. Ошондой эле Осмонов көчөсүнүн унаа тыгындарынан жеңилдетүү максатында жасалып жаткан кеңейтүү иштери да текшерилди. Бүгүнкү күндө аталган көчөдө жаңы муниципалдык базар жайгашкандыктан унаа тыгыны көп болууда. Бул өз кезегинде шаар тургундарына ыңгайсыздыкты жаратып жатат. Мындан улам шаар мэри базарга алып келчү жаңы жолдордун курулушун дагы тездетүүнү тапшырды. Ноябрдын 10-унда ачылыш. Ишкаван жолу. Түшүндүңүз, ошондо бизде Ишкавандан чыгабыз, түз барып туруп направо Инесайга барабыз кругка, түз Рёгайга барабыз. Все мынада разгрузка болот. Так, наркы жолду азыр барганда көрөбүз. Базардын жолун сиз жасап атасызбы? Жок. Ким жасап атат? Мына келечек менен, жибек жолу менен эмесе, ортосу. Андан ары учурда курулушу жүрүп жаткан Келечек базарынын ордун көрүп, жеринен маалымат алды. Анда жумушту ыкчам жана сапаттуу бүткөрүп, содагерлерди көчүрүп келүү тапшырмасын койду. Учурда жаңы Келечек базарында 15 квадрат метрден 810, 7 квадрат метрден 516 орунду курулуп жатат. Содагерлерди 1 декабрга чейин толук көчүрүп келүү пландалууда. Кана тездетиш керек. Азыр иштей турган мына бетон иштерин бүтүрүп алышыбыз керек да. Мына капитальный строениеңдичи алар боло берсин. Капитальный строениең все равно жетишпей калабыз. Көрөбүз, эгер кыш жеңилирээк болсо, монолит, теги подпорный стена, колонна, арка өркүлөрүн диафрагмасын кое бересиңер. Макул, кичине подогрев менен. Могу эмелерди, сварочный жумуштарды бияка күн суук болсо деле иштей беребиз да. Азыр ушул аба ырайы бузулуп кеткенче тездетип иштейт. Эң туура. Молодцы. Үстүн жаап туруп, асфальтка кетип калбайбы? Ооба, эң туура. Азыр могу эме иштер планировка бүткөндөн кийин бат-баттан асфальттарын басып, дайда бериш керек да.
Жаңыдан түптөлүп жаткан Эне сай конушундагы 280 турак үй ноябрь айынын аягында бүтүп, ээлерине тапшырылат. Үйлөрдүн ар бири 131 квадрат метрди түзүп 5 бөлмөлүү болуп курулууда. Аны менен бирге мектеп, бала бакча, ФАП жана башка социалдык мекемелер да каралган. Шаарча жалпы 54 гектар жер аянтында түптөлөт. Аталган конуштагы үйлөр шаардагы турак үйлөрү башкы планга ылайык жолду кеңейтүүдө, каналдардын жегин ачууда башка жакка көчүрүлө турган жарандарга берилет. Анын ичинде биринчи жана көчөлөрдү мэрибиз айтып кеткен көчөлөрдү санап кеткен көчөлөргө кызыл сызыкта чыгып калган жана сноска туш келип калган үйлөр ошо биринчи этап менен келип, ошо 280 үйдүн 280 үй деп биринчи этап менен, то есть бул жерге чейин келет да, мындан ар жагы. Ошондо общий территориянын 3/1 бөлүгү ушул жер болуп калат. Анын ичинде Жеңиш Шерматович азыр белгилеп кеткендей, соц объекттер да каралган. Бул жерде школ заманбап жанагы талаптар менен, футбольный полеси менен, спортивный полеси менен. Бул жерде бала бакчабыз бар. Бала бакчанын ортосунда паркты бул жерден көрсөңүздөр болот. Парктын ичинде дагы малый архитектурный формалар камтылган. Анын ичинде милициякана, административный здание, ушул жерге МАП келип отурат жаңы. Ош шаары боюнча дарыя жана каналдардын жегин бошотууда жана жолдорду кеңейтүүдө 1000ге жакын жарандын турак үйү буздурулган. Белгилей кетсек, президенттин турукташтыруу фондунан каладагы негизги 11 көчөнү капиталдык оңдоодон өткөрүү үчүн 2 миллиард сом бөлүнгөн. Андан сырткары техникалык базаны жаңылоо үчүн кошумча 500 миллион сом бөлүнгөн. Ага 120 атайын жаңы техникалар алынып келинген. Толбой Бурканбеков, Марufcan Шакиров, Ош ТВ. Ош шаарындагы Төлөйкөн айылында заманбап шарттар менен спорт зал ачылды. Шаар башчысы Жеңишбек Токторбаев атылган жайга 3 миллион сом бөлүнгөнүн билдирген. Төлөйкөн айылында мындан башка бир канча социалдык маселелер чечилген. Анда бир канча жолдор оңдолуп, курорттун чатырлары алмашып, эшик терезелери коюлган. Кийинки жылы шаар тургундарына колдонууга берүү пландалган. Мындан башка Мамакеев атындагы санаториянын 11 гектар жери шаардын балансына өткөн. Ал жер балдар үчүн атайын эс алуу борбор болмокчу. Айылда буга чейин Жолон Мамытов атындагы эс алуу багы жана Гапарайтиев атындагы көчө да оңдоп түзөөдөн өткөн. Биздин спорт залдан Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөн биздин жигит кыздарыбыз чыксын. Мынакей өзүңөргө жалпы белгилүү Каныбек Осмоналиев деген байкебиз чыккан, Орзубек Назаров деген депутат спортсмен чемпион чыккан. Андан сырткары Айсулу Тыныбекова, Берим Жуманазарова, Акжол Махмудов, Айпери Медет кызы сыяктуу биздин көрүнүктүү чемпиондор чыккан. Ушул айылдан, Төлөйкөн айылдан, ошол жогоруда аталып кеткен Кыргызстаныбыздын желегин бийик көтөргөн чемпиондор чыксын. Ушул ремонттоо боюнча кайрылышкан мэр Жеңишбек Шерматовичтин чечими менен УКС тарабынан тендерге чыгарылып 2 миллион 600 сом өлчөмүндө биз каржыладык. Элдик салымдан 500 000 сом каржылап, сонда 3 миллиондон ашты. Ремонттору боюнча айтсак, асты пол болду. Жогорку сапаттагы краскалардан берилип, сырттары, фасадтары жасалды. Ичинде дагы бул вороталары, сеткалары, ойной турган буюмдар дагы, инвентарлары дагы бүт ошол сумманын ичинде алып берилди. Өкмөт аз камсыз үй бүлөлөргө электр энергиясы боюнча тарифтик жеңилдикти акчалай компенсацияга алмаштырууну көздөөдө. Энергетика министрлиги президенттин тиешелүү жарлыгына өзгөртүү киргизүүнү сунуштап, документти коомдук талкууга чыгарды. Учурда үй бүлөгө көмөк жөлөк пулун алган 16 жашка чейинки балдары барлар электр энергиясынын 1 киловатт саатына 50 тыйындан төлөшөт. Бул жеңилдик 2024 жылы 62,8 миң абонентке берилип, алар жыл ичинде 320,4 миллион киловатт саат электр энергиясын колдонгон. Натыйжада энергетикалык компаниялар 185,1 миллион сом чыгым тарткан. Министрлик бул жеңилдик натыйжалуу болбой жатканын белгилөөдө. Себеби көпчүлүк үй бүлөлөр ижара үйлөрдө жашап, бат-баттан көчүп жүрүшөт. Мындан улам жеңилдиктин ордуна ар бир үй бүлөгө ай сайын акчалай компенсация берүү сунушталууда. Ал жөлөк пулга кошулуп берилет. Ошол эле учурда үй бүлөлөр азыр 1 киловатт саат электр энергиясы үчүн 50 тыйын төлөп жатканын эске алып, компенсация 700 киловатт саатка чейин эсептелет. Бирок ошол 50 тыйын азыркы төлөмдөн алынып салынат.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер жогоруда өлкө аймагынан алынган акыркы кабарларга ортоктош болдуңуздар. Алдыда дүйнө жаңылыктары Ош ТВнын эфирин улантат. Саламатта туруңуздар.